Биз пендебиз. Бул дүйнөгө бир келген, бир иккили, кол чыгарып бир жеңден, убай тартып уюткула эл журтту, урууларга урмат кылгын бир демден. Тарыхка из калтырган инсан Ормон Ниязбек уулуна 230 жыл. 19-кылымдын ортосунда өз алдынча кыргыз мамлекеттүүлүгүн түзүүгө аракеттенген кыргыздын белгилүү саясий ишмери Ормон Ниязбек уулу болгон. Ал мезгилде Кыргызстан Кокон хандыгынын курамына кирип турган эле. Кокон хандыгы Кыргызстандын аймагын көзөмөлдөп туруу үчүн көптөгөн чептерди курдуруп, анда жайгаштырылган аскерлеринин жардамы аркылуу кыргыз урууларынан салык алып турган. 1842 жылы Бухара эмири Кокон хандыгын басып алып, мамлекетти толук бойдон Бухара эмиратынын курамына бириктирилди деп жарыялайт. Бул окуя Кокон хандыгынын курамындагы көчмөн кыргыз урууларынын нааразылыгын пайда кылды. Себеби хандыктын курамындагы кыргыз уруулары мындан ары башка мамлекетке баш ийүүнү каалаган эмес. Эркиндикке чыгуу үчүн ыңгайлуу шарттын түзүлгөндүгүн түшүнгөн Ормон Ниязбек уулу түндүк кыргыз урууларын бириктирип, өз алдынча көз карандысыз кыргыз хандыгын түзүүгө аракеттенет. Ал максатта Чүй, Ысык көл, Нарын, Ат башы, Жунгал, Кетмен төбө аймактарында жашаган кыргыз урууларынын башчыларын Ысык көлдүн башындагы Кызыл Токой деген жерге чогултуп курултай өткөрөт. Курултайдагы негизги маселе түндүк Кыргызстан аймагында Кокон жана Бухара мамлекеттерине баш ийбеген өз алдынча кыргыз мамлекетин түзүү жана мамлекетти башкаруу үчүн ханды шайлоо эле. Саяк, Бугу, Азык, Сарбагыш, Моңолдор, Чирик урууларынын өкүлдөрү Ормон Ниязбек уулунун көчмөн элдеринин салтына ылайык ак кийизге салышып хан көтөрүшөт. Ага Ормон хандын жеке баатырдык сапаты, уюштургуч жөндөмдүүлүгү жана ата тегинин түндүк урууларын бийлеп келишкен белгилүү төбөлдөрдөн болгондугу себеп болгон. Ормон хандын бабалары Үчүке, Түлкү, Хан Кудаян калмактар кол салганга чейин эле түндүк кыргыз урууларын башкарып келсе, чоң атасы Эсенгул Баатыр бүткүл кыргыз жерин калмактардан бошотууда жана казак хандары менен жер талашуу маселелерин чечүүдө түндүк кыргыз урууларынын башында турган. Атасы Ниязбек да Сарбагыш уруусунун башкарган белгилүү манап болгон. 1842 жылы Ормон хан Ормон Оку деп аталган мыйзамдар жыйнагын жарыялайт. Анда жаңы түзүлгөн кыргыз мамлекетинин аймагындагы киши өлтүрүү, мал уурдоо, уурулар ортосундагы чабыштарды, тартип бузууларды жөнгө салган мыйзамдар аныкталган. Мамлекеттик символикалар, туу, хандык белгини билдирген кызыл тебетей мөөр кабыл алынат. Мамлекетти башкарууда өзүнө кеңешчилерди, аскер кошун башчыларды, элчилерди, урул бийлерди жана хандын коопсуздугун камсыз кылуучу жеке гвардиясын дайындайт. Алгач Ормон хандын аскердик кошуундары Кокон хандыгынын түндүк Кыргызстанда жайгашкан Тоң, Барскон, Коңур өлөң, Кет малды чептерин талкылашат. Андан ары Нарын, Чүй боорундагы кокондук чептерди кыйратуу аракети Ормондун аскерлеринин санынын аздыгынан улам токтотулат. Кыргыздардын мындай аракетинен чочулаган Кокон хандыгы Ормонду бүтүн кыргыздардын башкаруучусу катары таанып, Ордодогу эң жогорку бийлик чиндеринин бири Парванчы наамын ыйгарат. Ага карабастан Ормон хан өз алдынча кыргыз мамлекетин түзүү аракетин уланта берген. Жаңыдан түптөлүп келе жаткан кыргыз мамлекетине 1846-47 жылдары казак султаны Кененсары Касымов чоң коркунуч туудурган. Токмоктун жанындагы Кекилик сеңирде өткөн чечүүчү салгылашууда Ормон хан таланттуу аскер башчы экендигин даана көрүндү. Душмандын сан жагынан артыкчылыгына карабастан, айлакерлик жана баатырдык менен казак баскынчыларын жеңилүүгө аргасыз кылышты. Кененсары хан баш болгон 20дай казак султандары колго түшөт. Кыргыз хандыгынын күчтөнүп бара жаткандыгынан чочулаган Кокон хандыгы 8000 аскер менен кыргыздарга кол салат. Кыргыз жана Кокон аскерлери Ашпара суусунун боюнда беттешип, кыргыздар жеңип чыгып, жаш мамлекеттин өз алдынчалуулугун сактап калышат. 1850 жылдан баштап кыргыз жерине Россия империясы көз арта баштайт.
жашыруун тыңчылардын жардамы менен Россия империясы чалгындоо иштерин жүргүзүп, кыргыз урууларын бири-бирине тукуруу менен Ормон-хандын бийлигин алыстыратууга аракеттенет. Кокон хандыгы жана Россия империясы тарабынан түзүлгөн эки жактуу коркунучтан чыгуу үчүн Ормон-хан айлакерлик саясат жүргүзгөн. 1859 жылы Челик ашуусу аркылуу Иле өрөөнүнө көчөт. Анын максаты биринчиден кокондук аскерлердин кол салуусунан сактануу, экинчиден Иле буюндагы жерлерди кыргыздарга алып берүү менен анда Кокон хандыгынан каршы күч топтоого аракеттенген. Үчүнчүдөн Россия империясы менен мамилени жакшыртуу аркылуу кокондуктарга каршы согушта орус аскерлеринин жардамына таянуу максатын көздөгөн. Бирок Россия империясы кыргыздарды толук каратып алуу максатында Ормон ханды ыктыярдуу түрдө орус букаралыгына өтүүсүн талап кылган. Ормон хан бул сунуштан чечкиндүү түрдө баш тартып, кыргыз элинин өз алдынча болуусуна аракеттене берет. 1853 жылы Ормон хан Иледен Ысык көлгө кайтууга мажбур болот. Падышалык өкмөт Ормон хандын орус бийлигин тааныгысы келбегенин түшүнгөндөн кийин кыргыздын башка урууларынын башчыларын өздөрүнө тартышып, аларды Ормон ханга каршы коюу саясатын күчөтөт. Жашыруун сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында 1854 жылы Бугу уруусунун атынан Боронбай би өз өкүлдөрүнөн Омский шаарына жиберет. Алар 1855 жылы 14 январда Россия букаралыгына өткөндүгүн ырастап ант беришет. Ага нааразы болгон Ормон хан чакан аскери менен Бугу уруусун чабууга аттанат. Бирок Ормондун мындай кадамдарына бараарын билген Боронбай алдын ала аскер топтоп даярданып, Ормон ханды колго түшүрүп өлтүрүшөт. Ормон хандын сөөгү 1855 жылы Ысык көлдүн түндүгүндөгү Кичи Ак суунун этегиндеги өзүнүн конушуна жакын жерге коюлган. Жыйынтыктап айтканда, Ормон хандын мамлекеттик ишмердүүлүгү кыргыз мамлекетинин тарыхындагы дагы бир маанилүү жана орчундуу мезгил экендиги талашсыз. Ошону менен бирге бул трагедиялык чындык кыргыз элинин эгемендүү мамлекеттүүлүгүн сактап калуу үчүн мүмкүнчүлүгүнүн колдон келтирилген учуру катары да кайталанбагандай ачуу сабак экендигин да унутпасак. Мындай ата-бабабыздын тарыхындагы окуяларды тагыраак ачыктап алып, ынанымдуу жыйынтыктарды чыгарып, андан тажрыйба, таалим, сабак алып, элибиздин келечеги болгон мамлекетибиздин бекемделишине ак эмгек кылсак, дүйнөлүк мамлекеттердин катарында тең тайлаша алга кадам шилтешибизге көмөкчү болор эле.